Абу Хурайра Аллах андан разы болсун риваят кылат. Күндөрдөн бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям түндөсү сыртка чыгат. Ал ач болгон абалда үйдөн чыккан эле. Үйүндө жей турган эч нерсе жок болчу. Түнкүсүн ага тамак бере турган үй издеп жүргөн эле. Ошол кезде Абу Бакырды жолуктуруп калат. Ошондо: "Эй Абу Бакыр, түндүн бул саатында сени сыртка чыгарган нерсе эмне?" деп сурады. Ал: "Эй Алланын элчиси, Аллага ант болсун, мени ачкалык чыгарды" деди. Пайгамбарыбыз: "Эй Абу Бакыр, сен да ачкалыктан чыктыңбы?" дейт. Адамдар уктап жаткан кезде Аллахтын элчиси жана Абу Бакыр сыртта жүрүшкөн эле. Абу Бакыр жана пайгамбарыбыз аларды тойгуза турган бирөөнү издеп жатышкан эле. Жолдо кимди жолуктурушат? Умарды. Пайгамбарыбыз: "Эй Умар, түн ортосу сени сыртка чыгарган нерсе эмне?" дейт. Умар Аллах андан разы болсун: "Аллага ант ичем, эй Алланын элчиси, мени ачкалык чыгарды" деп жооп берет. Алланын элчиси Абу Бакыр жана Умар түн ортосу басып жүрүштү. Бир татым тамак таппай жатышты. Аларды ачкалык гана чыгарган эле. Пайгамбарыбыз кимдин үйүнө келди? Ансарлардан болгон бирөөнүн үйүнө келип эшикти каккылайт. Үйдүн ээси чыгат. "Кош келдиң эй Алланын элчиси, кош келдиң эй Абу Бакыр, Аллахтын саламы болсун эй Умар" дейт. Аларды үйгө киргизип отургузду. Үй ээси аларга муздак суу алып келип, пайгамбарыбыздын алдына коет. Андан кийин бир кой алып келип, аны союп, бир бөлүгүн Алланын элчиси Умарга, Абу Бакырга сунду. Ошондо Алланын элчиси тойгуча жеди, Абу Бакыр тойгуча жеди жана Умар тойгуча жеди. Тамактанып бүткөн соң пайгамбарыбыз муздак сууга жана союлган койго карап, андан кийин Умар менен Абу Бакырга карады жана мындай деди: "Аллага ант ичем, Аллага ант ичем, ал күнү бардык рызкылардан суракка тартыласыңар." Абу Бакырды, Умарды да сыртка ачкалык чыгарган эле, муздак суу ичишкен. Пайгамбарыбыз аларга: "Аллага касам, ал күнү бул рызкыдан сураласыңар" деди. Өлкөбүздөгү жеп ичкен уурулар бул сөздөрдү укпай жатышабы? Ач курсак ачкалыгы уланып жатканын билбей жатышабы? Жыргалчылыкта жашап жаткандар бул сөздөрдү укпай жатышабы? Өлкөбүздүн чоңдору, башчылары, министрлери, депутаттары бул сөздөрдү угушпайбы? Аларга баш аягы көрүнбөгөн түрдүүлөрүн тартуулашат. Кедейлер болсо баягы эле таштандык калдыктарын жей беришет. Алланын элчиси муздак суу ичип туруп айтты: "Аллага касам, бул неаматтар үчүн акыретте сураласыңар. Бирок бүгүн мамлекетибиздин рызкысын батышка агызып жатышат. Биз болсо бир гана кайдасың сен эй Алланын элчиси дейбиз."